саясий туруксуздукту жаратуу үчүн, мындай кырдаалды курчутуу үчүн митингге чыгып атат, анамдай деген сөздөр болуп атпайбы? Могу Тажикстандагы жанагы өзбектер, тажиктер биздин жерлерге кирип келбесе, биз могу жерде турбайт элек. Аргасыздан чыгып атабыз да. Биз деле жыргаганыбыздан эле митингге чыгалы деп жүргөн жокпуз да. Мындай стратегиялык мааниге ээ болгон жерлерди тартыруу коркунучубуз барбы? Биринчи ошолорду тартырып атабыз азыркы учурда. Биринчи ошол жерлер кетип атат да чекесине. Тажиктарстан көчөт тигип ар кандай биздин чек арабыздын бүтүндүгүнө, мамлекетибиздин бүтүндүгүнө доо кетирген туура эмес кадамдар башталды. Эркектердей азыр жериңди сактап калбасаң, кийин аялдарда ыйлап каласың деп биздин балдар бозуп койгон экен. Именно ошол болгон жерде жашайбыз, ошол жерде көргөнбүз, малдарыбыз кирип кеткен, ала албай калган көп адам. Тоодун үстүнө келип алып карап отурушат да биздин айылдычы. Башка жерге барып бизге кызмат бер деп түз эфирлерге чыгып, мындай жалдырган жокпуз. Андай тастыктан биз жогору турабыз. Бизге улуттук коопсуздук, мамлекеттин коопсуздугу, мамлекеттин бүтүндүгү маанилүү. Бул эмне деген нерсе? Башка планетадан эле сүйлөп калды Садыр Нуркожоğlu. Биз башка планетаны кое туруп мына Кыргызстандын ичинде Мындай саясий кырдаалга байланыштуу атайын ызычуу болуп атышы мүмкүнбү? Мындай атайын провокациялар болушу мүмкүнбү? азыр Тажикстан тарапча биздеги бийликтин олку солку болуп атканын, толук легитимдүү болбогонунан пайдаланып атышат да. Алар үчүн эң ыңгайлуу учур. Биз 5-6 октябрдан кийинки окуяларда айтканбыз. Туугандар кое тургула, биринчи кезекте легитимдүүлүктү биринчи орунга койгула, такталашпагыла. Орусча айтканда изгрязи в князи болуп келип алып азыр даяр эмес экен да. Кадрдык саясатында көрүп атабыз. Өзү уялбай айтып атат. Керек болсо саат сайын кадрлар алмашып туруш керек деп атат. Бул эмне деген нерсе? Албетте тажиктерге ыңгайлуу бүгүнкү абал. Албетте өзбектерге, кошуналарга ыңгайлуу. Ушундай алсыз болуп турган абалда жулуп алышыбыз керек. Жулуп алышыбыз керек деген саясатын жүргүзүп атат алар. Улуттук коопсуздугун катардагы жарандар бизге окшоп чыкканга туура келип атат. Мондай олку солку саясий кырдаалда ушундай талаш жерлерди мындай коңшу мамлекеттер өздөрүнүн пайдасына чечип алайын деген жүрүш болуп атышы мүмкүнбү азыркы болуп аткан окуялар? Ошондой эле болуп атат. Ошондой болуп атат. Анткени алардын мындай чалгындоо кызматтары аябай катуу иштейт. Последствия жок болот экенин түшүнүп атышат да. Азыр алар каалагандай калышып атат да ал жакта, региондордочу. Анан биздин азыркы өкмөт дагы, бийлик дагы унчукпай отурганы ошол көрсөткүч да. И видеолор менен бүт доказательстволор менен бизге жөнөтүп атышат, бирок эч ким эч кандай кыймыл аракет кылбай атат. Ошо эң өкүнүчтүү. Сиз өзүңүз ошол жеринен барып да кыдырып келгенсиздер да, убагындачы. Анан мындай стратегиялык мааниге ээ болгон жерлерди тартыруу коркунучубуз барбы? Биринчи ошолорду тартырып атабыз азыркы учурда. Биринчи ошол жерлер кетип атат да чекесинен. Ал жерлерде эмнелер? Каналдар, каналдын баштары, жолдор, возвышение деп коет го, высотка мындай бийик дөңдөр да, бийик жерлер ошо тоолорго чейин чыгып кетип атышат да азыркы учурда. Мурда тоолор бизде болчу, толук 100% биздин тоолор болчу да. Эми азыр ошо тоолорго чейин ээлик кылып, тоолордон бери биздики деп атышат да ошо коңшулар.